Söz başkanı sizler bana tutmaya çıktınız. Salamatlar, muhafızlarımızda. Sözlere kalgan yok. Bazı söz aytıldı. Söz kıskarak olup, şu elbette kalgan aklına olan sözler aytılsın, oğullar canlısın, ırlar canlısın. Bizde o buyur olalım. Ben o yerge koyuyorken da aytımını bari jiyintiktap kelgende bayakı ırçı köpte ırıspay joktur, tökme köpte toktogul joktur. Şunday sözler var emes mi? Hazır tökmölükdagi özünçe bir başka bir nuktalık bir kanday görmet dep aytımını şu 3 yıl başka. Sebep tökmölüktün bizden en bağımlı jagı şu realdoluktu çağırıyor. Uytaşlılıktın arkasından getiriyor. Uytaşı öyle söz aytılırmesi. Onun içinde bir sözün içinde bir manzı oluşuyor. Elmi vekilimizin bir gelen söz var. Jaratkandan bergen jügeken, uşul jüktü jelkebisке çapan jağıp koygondordu maktap tantap jürüp ötөбүзбү? Je çılıp ошол jüktü көтөрүp eldi jurттun алдында, жараткандын алдында жүзүбүз жарык кетеби? Акындык милдет ушунда турат деп айткан. Акындык милдет ошол таракылдык акчадан чындыкты башына ай балта кармап турса дагы ошол чындыкты айтып кеткен нукура. Эмне үчүн Элмирбектин сөздөрү калып, себеби бул заманды же ошол кездеги кандайдыр бир жагдайды басып өтөт. Себеби бул төрүктүүлүк жөнүндө айтылган сөздөр. Бүгүн маанилүү сөз, эртең мааниси жоготкон сөздөр Элмирбектин айтышында да жок, Элмирбектин чыгармаларында да жок. Ушул төрүктүүлүк болгондугу үчүн бүгүнкү күнгө чейин айтылып келатат, таңталып келатат. Мен соңку жолу ушул көрүп калганыбыз экөөбүз Москва шаарына бардык эле. Эң соңку көрүшүбүз ушул болду. Москва шаарына барып, алыста жүргөн биздин кыргыз жарандары менен жыйын өткөрүп, чогулуш өткөрүп, ушундай бир бөлүн көтөрүп, жыйын өткөрүп келели деген максат менен барганбыз. Бир аз сыркоолоп калып, ошол сахнага чыга албай калдык. Ошондон кайра келдик учуп, ошол бойдон мен Элмирбек мырзаны бир жолу көрдүм, мындай бир чайлашып, таята болуп калдым агай деген мезгилиндексин. Ошондон кийин көрбөй калдык, аттын дүйнө деген бойдон калдык. Азыр жогорудагы сүйлөгөн биздин азаматтар айткандай, келиңиздер кыска өмүрдө көрө албастыкты, атаандаштыкты, баардык баягы ичибизге каткан чылыктарды баарын жоготуп, жок дегенде көзү тирүүсүндө эки ооз жылуу сөзүбүздү аябайлы. Ар бир ушул залкардын кеткени бизге сабак болушу керек. Аттиң деп саңды чагып эле отуруп калбастан, могул жерде чыгып сүйлөгөн ар бир азаматтын даңктай турган, мактай турган тараптары бар. Коркпой туруп эле ошол сөздөрдү айтылышыбыз керек. Ошондо улуттун улуулугу ушунда болуп калса керек дейм да. Мен ушуга чакырам. Элмирбектин өмүрү дагы, кайтышы дагы, кичине болсо дагы өрнөк болуп калса экен деген үмүт менен ушул сөздөрдү айтам. Ушул өнөрү кылымдап жашай берсин. Чындыгында ар бир айтылган сөзүндө, обонунда биздин улуттун жыты, улуттун тарыхы, улуттун философиясы бар. Мен ошол үчүн Элмирбекти жөн эле төкмө акын эмес, философ акын деп айткам. Ар бир сөзүндө маани бар. Бар болсун, артында калган уулдары, мамтактар болгон атадан кем, атага тең, атадан артык дейт. Ушул уулдарына мен жараткандан илк күндөрүндө туруп, бүгүн арапа эртең айт, куттуу болсун деп, ушуну тилейт элем. Атага тең, атадан артык балдар болгонду жараткан мындай жазган. Бар болсун.